саламатсыңарбы? Эфирде Политклиника медиасынын талкуу берүүсү, аны мен Кымбат Турдубекова алып барам. Кыргызстандын туңгуч президенти Аскар Акаев Кыргызстанга келди. Ал президент Садыр Жапаровдун кабыл алуусунда болуп, андан кийин сурак берип чыкты. Ал жерден чыккандан кийин журналисттерге Кумтөр боюнча иштин тергөөсүнө жардам бергени, президент Садыр Жапаров менен сүйлөшүп алып келгендигин билдирди. Эске салсак, ушул жылдын 8-июлунда Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев Кумтөр долбоорун ишке ашырууда коррупциялык фактылар боюнча изделип жаткандардын арасында Акаев дагы бар экендигин айткан. Аскар Акаевди Кыргызстандын бийлиги жоопко тартышы керек беле, анын эркин жүрүп кайра кетиши эмнеден кабар берет? Биз бүгүн ушул теманын айланасында сүйлөшөбүз. Бизде конокто Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Бекешев менен укук коргоочу Токтойм Үмөталиева болмокчу. Саламатсыздарбы? Кош келипсиздер биздин студиябызга. Алгачкы суроомду экөөңүздөргө тең узатайын. Аскар Акаев 16 жылдан кийин Кыргызстанга келишин кандай кабыл алдыңыздар? Келгени аябай мындай неожиданно болуп калды. Мен шаардын четинде элем, анан мага звонить этип жакындар айтып калды, Аскар Акаевич учуп кеттиңер. Тиги экөөң айтып атат, кармап алып кеттик, анан азыр камакта деп атат, алардын даже самолету коно элек болуш керек депчи. Анан мен тоо жакта элем, Арашан жакта тез эле түштүм, келдим. Бирок ошондой чечимдүү кадамга барганы көрсө Аскар Акаевичте бул жанагы келип күбөлүү катары Кумтөр боюнча буну уже признавать эттиптир да. Анан чакырышыптыр, официалдуу чакырып келген соң күбө катары келип жанагы көрсөтмө бериш бул мыйзам. Келбей койсо анда башка чараларды кабыл алат, көбөгөч мыйзамдын тегерегинде. Ошондуктан баягы үй бүлөсүнө дагы баягы баласы менен акылдашып мен учуп келиптир бияка. Өзү баягы законопослушный гражданин катары, но бирок бир шарт коюлуптур. Коопсуздугуна ким жооп берет деп. Коопсуздугума ким жооп берет деп. Анан хорошо, мен күбө катары барам. Анда менирсе Садыр Жапаров менен мен кабыл алсын, коопсуздугума жооп берсин деген шарт менен келген да. Мен түшүнгөнүмө караганда, азыр дагы багыз үчүн менен толук баягы маалымат менде жок. Аскар Акаевич менен баягы бир жолуктук, анан кече бир жолуктук суракка барып даярданып, ошо сурактардын ичинде жүрүп атат бака. Акаев келген соң мынакей ар кандай ушак айыңдар көп. Ошо Кумтөрдүн тегерегиндеги айтылбаган маселелер көп. Анан берде күбөлүк өзүнүн күбө катары тарыхта көргөн нерселерин ачык айкын айтып берет. Акаев төңкөрүш болоордун алдында атайын мындай дуалдарга чаптаган лабиринт жөнөтүшкөн. Ошол жерде лабиринт боюнча кийин мародерство бүт бар ошондо болду да. Анан ошондо бүт буюмдун баары эле болгон кыймылдаган нерсенин эле баары Акаевдики деп чыккан. Кийин ошол эле кыймылдаган нерсенин Бакиевдики деп чыкты. Кийин биз көрүп атабыз кайсы төөлдөр ошол оокаттардын ээси экенин. Ошондуктан бүгүн келгенде Акаев келгенде дагы бир топ, мен ойлойм, ошол жанагы менчикти кызымды алып, анан кийин атайын Акаевдин атын, кийин Бакиевдин атын колдонуп туруп, жанагы өзүнө тартып алган, алдап солдоп базып алган бизде чөөлөр көп. Бийликтеги чөөлөрдүн кимге кызыгы жок бул? Бийликтеги чөөлөрдүн ошонун баягы ар бир төңкөрүштөн кийин мародерлук менен башка менчиктерге ээ болуп калган чөөлөрдүн тагдырына таасир тийип калат деп корккондор гана каршы болот да. Дастан мырза, сиз кандай кабыл алдыңыз? Эмне максатта келди деген ойдосуз? Терс, өтө терс. Бийликтин керек болсо ошол эле фейк троллдору иштеп баштады, эгер мактап интернетте. Бирок ачык эле айтыш керек, биз унутпаш керекпиз да, 15 жыл ичинде Акаевдин үй бүлөсү өтө жыргап жүргөндө канча жарандар Россияга чыгып кетишкен, канча биякта жарандар кедей болуп жашашкан, жакырчылыкта жашашкан. Ошол эле 15 жыл ичинде канча тыйын менен сатылган мамлекеттик мүлктөр болгон, канча үй бүлөлүк система курулган бул жерде. Ошол эле учурда добуш сатуу баштаган, ал өзү айтып баштаган да, мейли ала бергиле акчаны эчтеке болбойт деп. Ошол учурда бир топ биздин мамлекетибиз өтө артка кеткен да. Анан аксы дагы окуяларды унутпаш керекпиз. 24 март 2005 жылы анда эмнеге болду бул? Биз анда
ошого тарыхка кандай азыр анда бааны беребиз. Дайыма эле бизде даже керек болсо учебниктерди алсаңыз, мына мектептин учебниктерди, ушул жерде жазылып турат 24 мартта элдик революция болгон, үй бүлөлүк система менен күрөшүп эл чыккан, диктатура менен күрөшүп эл чыккан деп ушундай жазылган. Эми биз эмне азыр жаңыдан дагы учебниктерди жазабызбы? Акасы туура эле болгон турбайбы деп, бул менимче туура эмес да. Ал жоопкерчиликке тартылыш керек. Аксакал болсо дагы, мейли түрмөгө отурбаса дагы, бирок ал өзүнүн жазасын алыш керек да. Ал керек болсо элден дагы кечиримди сураш керек. Кечирип коебуз, мен мындай кылдым, да, менин учурумда менин балым эми, конечно, кайшыш болуп калды, эми бирок ал президент эле жүргөн да. Керек болсо бирөөнүн ишкердин предприятияны тартып алып, керек болсо мамлекеттик предприятияны мындай жеке менчик кылып алып болгон да бул. Биз ошону унутпаш керекпиз да, биз унутуп атабыз бат эле. Мен дагы кечээ мына өтө кейдим да, мына бир жерден отурсам угуп калдым, жаштар сүйлөп атышат да. 2000-жылдык ушундай жаштар айтып атышат. Өзү Акаев жакшы эле деп ушундай айтып атышат да. Жакшы болсо ошого алып барбайт эле да. Алып барбайт эле да. Ошондуктан бул жерде бийлик сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, менимче да, мүмкүн кумтор боюнча маалыматты чогултайлы деп Акаев менен сүйлөшкөн мүмкүн. Жок, өзү эле келди. Улуттук коопсуздук эч качан алып келе албайт. Аны ачык эле айтыш керекпиз. Акаев өзү эле келди. Себеби 16 жыл ичинде аракеттер болгон, улуттук коопсуздук комитети эчтеке кылган жок. Бул жерде сүйлөшүүлөр болгон. Сиз келсеңиз, бул жерде кээ маалыматтарды бизге берсеңиз, да, биз коррупцияны кылдык, мейли өзүңүзгө эмес, хотя бы тегерегенде болгон ошол чиновниктерге маалыматты бергиле, биз сизге боштондук беребиз деп, эркиндикти беребиз деп, менимче ушундай сүйлөшүүлөр болгон. Көрөсүз го, ал мына азыр кетет, ал келе берет, ушундай эле маалыматты бир топ берет, ошол маалыматтар далил катары эл аралык сотко барат, алып барышат ошону. А так бул жерде коомчулуктун дагы маанайды текшерүү болгон да. Мүмкүн бир жылдан кийин Бакиевди алып келишет. Коомчулуктун маанайын текшерүү, бизди текшерүү болду деп атпайсызбы? Кандай текшерүү ал? Кийинки экс-президентти алып келсек, кандай ошону көрөт деп, ушундай текшерүү менимче болгон да. Себеби мына коомчулук дагы чарчады. Шайлоо деп, мына революция, төңкөрүштөр деп канча биз өткөнбүз да, коомчулук чарчады. Мыйзамдар канча өтүп атат да, фейк маалыматтар күрөшүү менен мына жарандар чыкпай калды да. Даже мына экономикага терс ушундай көрсөтүлгөн мыйзамдар чыгып атат, ишкерлер дагы чыкпай калды. Чарчашты бүт баары. Токтойм айым, сиз Аскар Акаев менен жолугуп баарлаштыңызбы? Жанагы айткан популизм, ал популизм. Популизм Ачык, Токтойм эже. Хорошо. Кайсы эмне үчүн 16 жылдын ичинде, 16 жылдын ичинде. Кстати, ошо сен ушул бүгүн депутатка келгениңе дагы ошо Аскар Акаевдин себеби бар. Аны отдельно айтам. Бар. Бирөөңөрдү айта албайсыңар. Мен бул саясаттын чоң энесимин, кечирип коюп атам. Силер ким кандай келгениңерди баарын билем. Биринчиден, экинчиден, урматтуу оппоненттер, келиңиздер жекеме-жеке өтпөй, токтойм айым, сизге суроо мына. Дастанга менин суроом бар, позициясы. Жок, андан кийин. Мен азыр Сиз ушундай келечекти кыргыздын келечекти уурдаган кишилерди коргоп жүрөсүздөр. Анан Искак Масалиев, Аскар Акаев кумтор маселеси боюнча жооп бербеши мүмкүн. Анткени ал эч кандай, Искак Масалиев айтып атат. Аскар Акаев кумтор маселеси боюнча жооп бербеши мүмкүн. Анткени ал эч кандай эч нерсеге кол койгон эмес, бирок башка чоң кызматтагылар жооп берип калышы мүмкүн деген пикирин айтып атат да. Анан сиздин пикириңизде Аскар Акаев кумтор иши боюнча тергөө иштерине кандай жардам бере алат? Бүгүн Аскар Акаевич мамлекетке келди. Ошол мен бир чоң тарыхый турмушумдагы бөлүк жабылып кетип атат бүгүн. Мен ойлойм, жакшы, бунда жакшы жишаны бар. Айтып кетейин, жарылды, бөлүндү дейт. 1998 жыл баштап 2000 жылы биз Дүйнөлүк банк, Азия банк, вообще дүйнөдө болгон инвесторлор менен биригишип, дүйнөдө Орто Азия өлкөлөрүндө дагы башка 35 өлкөлөрдүн арасында биринчи болуп туруп комплекстик өнүгүү мыйзамын кабыл алдык.
жанагы жакыртчылыктан жыгуу программасын кабыл алдык. Ошонун негизинде мен өзүм ошол проекттерге катышкам, инициатор болуп, анан ошо группада да иштегем. Матрица деп коет 5000 Кыргызстандагы болгон сунуштардын баарын чогулткан, Кыргызстандын булуң бурчу калган эмес. Анан ошонун негизинде, программанын негизинде биз 1,5 миллиард доллар алдык. Ошо 1,5 миллиард доллардын саркындысы жана ошо менен пайда болгон дүйнөлүк байланыштардын баары ошондо башталган. Дүйнөлүк банктардын баары келип, белгилүү мамлекеттер менен чоң байланышка, жанагы стратегиялык документтерге кол коюшулган. Анан кийин эч ким келген бийликтин бир президенти ошону өнүктүрүп кете алган жок. Да, этапнас болду. Мынакей ошо жакыртчылык өлкөдөн единственный Атамбаев ошо программага кайрылып келип, жакыртчылык өлкөдөн өнүккөн өлкөгө өткөзүп койду. Эң жакыр өлкөлөрдөн да жана программалык документ кабыл алды. Ошол программалык документти неме кабыл алып, ошонун арты менен дагы инвестициялардын агымдары келе баштады. Анан ошол кезде ким бар эле? Сөз эркиндигин ким ачкан? Сөз эркиндигин ким ачкан? Сөз эркиндигине жол ачкан Аскар Акаевич болчу. Вот ошол эмгекти биринчи баа берелик. Экинчи нерсе, мен Дастандан башкача сөздү угайын дегем. Бүгүн ар бир нерсени Дастан укук коргоочу катары, депутат катары, мыйзамчы катары эмнени айтыш керек? Да, иликтөө иштерин караш керек. Иликтөө иш барбы Аскар Акаевга тыюу салган? Жок. Иликтөө иштер барбы? Үй бүлөсүнө ошо казы болгон баласына келгенге же неме чектегенге тыюу салган? Жок. Ошо чектөө коюп туруп, чек арада коюлган флажоктор барбы? Акаевга киргизи мамлекетке кирбесин деген? Жок. Алардын баары качан коюлат? Эгер кылмыш иликтелип, 16 жылга эч ким тыюу салган жок. Иликтейле, кармагыла, тапкыла, бергиле. 16 жыл ичинде мен 7-8 объекттин сотторуна катыштым. Ошо Акаевдики деп тартылып алынып, мамлекеттик окат талкаланды. Бир топ документтерди бул киши, бир топ кабыл алган документтер боюнча, алардын мыйзамдык колдонушу боюнча, даже бирөөгө тигити көрсөтмөдөн мурун ошол эле мыйзамдык жолу колдонушу багыттары боюнча ал киши маалымат бере алат. Анткени ошол документтин ар бирин окуп, башкалар окуса да Аскар Акаевич 10 жолу окуп, анан кылдаттык менен бул математикада точка запятая үчүн текшерип койдурчу. 10 жолу текшерди документтерди. Азыр кайымдай эмес депутаттар болуп, кече эле оптом документти кабыл алды, анан бүгүн келип Асылбашевдин мыйзамы өтүп кетти. Я понимаю, Дастан, сен Асылбашев үчүн күрөштүң. Ошондо депутаттар ар бир сөз эркиндиги бар болчу. Ар бир өз ой пикирин айтчу. Ошондо biz 2003 жылы Конституцияда ошондо өзүнүн бийлигин бөлүп берип кеткен. Тең салмактуу бийликти бөлүп кеткен Конституцияны жокко чыгарышты. Анан жана Конституция сурду алып, азыр газеттен көчүргөн Конституция менен иштеп атабыз. Мынакей депутаттарга ким тыюу салат? Ошону иликтесе мисалга айтсак. Анан ошондуктан мен айтам, бул киши скрупулезно 15 жыл тарыхын 20 жылда келип кайрылып келди. Пайгамбар деле 10 жылдан кийин куултуп жүрүп Мухаммед пайгамбар кайрылып келген, а мен салыштырганга болбойт. Но бирок 15-16 жылга кайрылып келип атат. Мен ойлойм, ошо тарыхый трагедиясынын негизинде 15-16 жылдыкты. Ал ар бир нерсени скрупулезно эзиттеди, жазды, кагаздарын топтоду. Бүгүн ал ошол кандай, эмне болгон, Кумтордо кандай келишим болгон, эмнеге алып келмек, кандай чыкмак деген. Анткени ошол маселенин баары бизге качан керек? Биз акыркы жылдары дүйнөлүк прецеденттерге кирдик. 5-6 дүйнөлүк соттордон утулдук. Кыргызстан азыр толугу менен утулуп калышы мүмкүн. Биздин кең байлыктарды дагы көп нерсени басып калышы мүмкүн. Анткени прецеденттик түшүнүк деген бар. Бул уже чечим чыккан. Биздин утуп алган сотторубуз бир эле сот утуп алдык элек. Азия универсал банк боюнча. Ада дагы мен ошол процессти ичинен жакшы билем да. Мен ойлойм, ушул жерде, ушул багытта Кумтор азыр ошо национализация боюнча башка нерсе менен сотко келгенде, бул өзүнүн тажрыйбасы менен, билими менен ошо камтыган баягы эстеген нерселердин негизинде кандай нукка чыгып кетишке тергөөчүлөргө жардам тиет деп ойлойм. Дастан мырза, ушул жерден сизге суроо берейинчи. Акаев мен Кумтор маселеси боюнча тергөө иштерине жардам бергени келдим деп айтпадыбы? Анан Кумтор маселесине байланыштуу Аскар Акаев эң негизги эле эмнелерди айтышы керек? Ал өзү аферисттерди алып келген. Ошол аферисттер боюнча ал айтышы мүмкүн, маалыматты бериши мүмкүн. Ким кандай сүйлөшүүлөрдү жүргүздү, кандай болду, ошону документтер мененби же сөз мененби, бирок ал ушундай показанияларды берет да.
эми өзү алып келген аферисттерди. Ошондон баштаган Кумтор проблемасы, ошол Кумтордун проблемасы болбойт эле азыр. Ошондон башталып алды. Вот, мына жөн эле кээ бир учурда Coca-Cola үчүн чечимдерди чыгарып. Да, 90-жылда, конечно, мындай кээ бир нерселер мындай өтө удивительный болчу, бирок менимче өтө көп чечимдер туура эмес болгон. Ан мына токтоймай бир эле кишини коргоп атат да. Мен миллион жарандарды айтып атам да, алардын канча проблема болгон Акаев учурунда. Канча үй-бүлө талкаланды, канча бияктан качты, кетти Россияга. Ошондон миграция башталбадыбы? Мына сиз айтып атасыз, сөз эркиндиги. Оппозиция болгон эмеспи? Оппозиция түрмөдө отурган эмеспи ошол учурда? Ким отурду? Анан сөз эркиндиги. Үй-бүлөлүк клан болгон да. Болгон да. Билебиз да аны. Копеечная приватизация болгон да. Мамлекеттик кредит насыяларды бекер берүү болгон да, под гарантию. Вот ошол учурда көп эле каталар ушундай болгон да. А так мындай, конечно, айта берсе болот, мына мыкты деп. Жок, эми мен жооп берип Кайсы бизде мына Акаев аркылуу ким мына өтө Кыргызстанда прям жакшы жашап кетти. Ошол эле чиновниктер жакын жүргөн, Акаев жанында жүргөн жакын, ошолор жакшы жыргап жүргөн да. Алар мүмкүн азыр жыргап атышат да, Акаев келди деп. Башкалар жырган жок. Бизде болгон ал мезгилде эң чоң оппозициялардын баары ошондо тарбияланды. Аскар Акаевич оппозицияны тарбиялашына жол ачып берди. Мына Эшимкановду, Мадумаров, Текебаев, Топчубек Тургуналиевди алайлык, Бекназаровду, Турсунбек Акуун, ошолордун баары ошол кезде түптөлгөн, өзүнүн жанында жүргөн, ал атайын формировать этилген бир топтор оппозициянын башталышына турду. Единственное, ошол эле керек болсо Алмаз Шашенович деле баары ошо Акаевдин мезгилинде иштешип, баары түптөлүп оппозиция чыккан жигиттер. Анан калгандары келди. Азыр мен айтып коеюн. Эми ошол кезде айтып атпайм. Азыр жалпы сөз тиги дебей конкретный фактылар менен айтыш керек. Мына муногу иште карайлык деп. Оппозицияны камалган боюнча Феликс Шаршембаевич Кулов түрмөгө отурулганда Хельсинский федерациянын президентин мен алып келип, ошо Акаевдин уруксаты менен түрмөгө киргизетип туруп, ачык айкындык болсун деп сүйлөштүргөм. Азыр ким Хельсинский федерацияны, скажем, Алмазбек Шашенович алып келип киргизип бере алат? Киргизип бере албайт эч ким. Топчубек Тургуналиевдин иши боюнча гранатомет менен кетип бараткан немени атылды деген уголовный иш до сих пор жабылганы менен дагы бар. Аны иликтеп ачып көрсө болот. Акаевдин машинесин кандай атылган ушунда. Чынара Жакипова деген айым дагы бар. Эң бир белгилүү ошо оппозиционерлерди тарбиялаган. Ошол эле Акаевдин кезинде бутуна туруп, бүт дүйнөлүк жанагы массалык маалымат каражаттарды башкарып алып келген. Ошо Чынара же мен экөө сүйлөшүп отуруп, Аскар Акаевичтен бир нерсе сураганга мүмкүнчүлүк бар деди. Мен бар дедим. Биринчи жолу мен ушунда кирдим, мен сурандым. Аскар Акаевич, мен сизден суранам. Мага эч нерсе керек эмес, мынакей программага ырсып бердим. Мага орденин керек эмес, эч нерсе. Топчубек Тургуналиев амнистияга чыгып бошосун деп. Ошону бошотту. Бошотуп чыгарды. Феликс Шаршембаевичти мен алып чыгып кетет болчумун 2005-жылдын алдында. Феликс Шаршембаевичке кирип мен айттым, да, муну жазылам, муну кылып бергиле. Ошол кагаздар келбей калды. Дагы Бекназаров боюнча айтып кеттим. Ак суу окуясын айтайын. Ак суу окуясын азыр кайрылабыз. Андан кийинки суроом Дастан мырза сизге болсун. Кумтөр маселеси жөн гана ушул Аскар Акаевдин Кыргызстанга келишине жол ачып берген жокпу? Негизи ошо жогоруда айтып атпайсызбы, жоопкерчиликке тартылыш керек болчу депчи. Камакка алыныш керек беле? Камакка алыныш керек болчу. Бирок эми сүйлөшүүлөр бийлик менен болгон да. Ал мындай кепилдик болбосо анда келбейт эле. Эми көрөбүз кандай далилдер болгон. Мүмкүн жакшы далилдер болсо, бирок чындыгында бизде все равно оор бизге болот да. Кандай далилдерди бербесин, эл аралык сотто ошол кызматташуу, бийлик менен кызматташуу дагы эске алынат да. Эми сиз айтып атпайсызбы ошо Акаевдин келгени жакшы болду деген пикириңизди билдирип атасыз. Анан жогоруда ак суу окуясы деп кетпедиңизби? Акаевдин ак суу окуясында жоопкерчилиги тууралуу эмнелерди айта аласыз? Жоопкерчиликке тартылыш керек беле? Мен ойлоп атам, бул киши өзүнчө бир кызык киши да, абданчы. Бул киши дайыма өзү чечим кабыл алган.
Бирок азыр айтып атпайбы, үй бүлөсү тигинти ана митти клан болду, тиги болду, бу болду да. Болгон күндөр да бардыр, документтер ал боюнча башка нерсе. Но бирок дайыма бир топ чечимдер ал киши өз лично чечим кабыл алган. Кече дагы мынакей мен эч кимге айтпай баласына айтып туруп чыгып баз бергени берге. Баягы бердеги эч кимге мынакей биздин баягы сторонниктер бар да, эч ким укпаганы дагы бул дагы ошону далилдеп атат. Эми акция окуялар боюнча айтайлык. Акция окуяларын ал дагы даярдалган иш болчу. Даярдалган болору белгилүү иш болчу. Ушу конфликтный зонада кандай болору. Анан акция окуяларына мен өзүм биринчи бардым. Ошондо бир жарым айдай ашып жүрдүм акцияда. Ошондо 5 киши каза болгон. Анан 5 кишинин ранениясынын материалдарын, документтерин мен топтодум. Бүт ранениясын, кайрын ок тиген, кайрын атылган бозбекти канча градус менен аткан. Ошол жерде жашыл скорый, эски скорый помощьтор УАЗдын машинеси келип токтогон дөңгөлөктөрүнө чейин тарткан. Ошол жерде калган гизеларга чейин Госкомитет национальной безопасности өткөзүлгөн. Ошол документтер Хельсинки федерацияга жөнөтүлгөн мага. ОБСЕ тиякпай калып барган. Анан ошо дүйнөлүк укук коргоочулар келип карап отуруп, ошол жерде жанагы бул нерсени өзүнүн баа беришкен. Жана эмне окуя болгонуна баа беришкен да. Бул действительно бул келип аткан диверсия болгонун, атайын башка жерден ок атылгандарын бүт баарын далилдеген. Хельсинская федерация признала, что ошол жерде бийликтин түздөн түз тиешеси жок деп туруп ошо баа берген да, ошол кезде. Анан ошондо айтып кетейин. Мисалга айтсак, Умиталиевдин 18 жаш баланы аткан. Артында немеге чыгып баратканда забордон качып атканда, ошондо калибр 16 калибр деп коет, обрез автоматты кесип таштаган неме менен ошондо 16 калибрдагы ок тиген балагачы артынан. Значит, бирөө просто ошол кезде келип ошол жанагы УАЗ жүргөн элдин баары көрсөтмө берген. Значит, ошо атайын мынакей биздин деле 7 апрелде эмне болду биз билбейбиз. Кайсы провокатор келди? Биз билбейбиз, снайперлерди ким алып келди? Бийлик айтат, биз алып келген эмеспиз. Биз каяктан келген снайперлерди? Ошого жок, ачык берди элек эч ким айта элек. Ошондой эле нерсе болгон да, акция окуясына провокация жасалган. Анан провокатор ким болгонун билгиңер келсе, акция окуянын сүрөт видеосун шашып алып көргөн киши сразу көрөт. Провокатор катары кайсы укук коргоочу иштеген. Анан ошондуктан ар нерсени иликтегенде профессионально караш керек. Да, акция окуясы эң чоң трагедия болду. Ошондо Акаевдин тиешеси жок деп айткыңыз келип атат да. Нет. Ошол болгон любой окуяга ар бир бир кишинин башынан бир тал чач түшсө дагы ар бир саясий башкаруучу моралдык жана башка материалдык күнөөсү бар болсо таксыздыкталган материалдык жоопкерчилиги болот. Моралдык жоопкерчилиги анын мойнунан эч ким алган жок. Дастан мырза, сизге дагы ушул эле акция окуясы боюнча суроо узаткым келип турат. Эгерде коомчулуктун акция окуясы боюнча жазасын алат деген үмүтү акталбай калса, бул саясий бийликтин, азыркы бийликтин кемчилиги болуп калбайбы? Кемчилиги болушу мүмкүн. Себеби бул тарых 17 жыл мурун болсо дагы, 18 жыл мурун болсо дагы, эч ким аны аксыда унуткан жок. Бир бааны коюш керек, же точканы коюш керек ошол. Эми Акаевдин тиешеси жок деп биз мындай дайыма эле айтып атабыз да, президенттердин дайыма эле тиешеси бар. Тем более ошол учурда авторитардык режимде бир президент көп чечимдерди чыгарганда, укук коргоо органдары ошону укканда, сөзсүз анын тиешеси бар да. Кантип жок? Бар да. Жооп бериш керек. В любом случае жооп бериш керек. Анан сиз ушул Азаттык радиосуна Аскар Акаев тууралуу берген маегиңизде, Дастан мырза, эми коррупцияга жол ачылат деп айтсак болот деген пикириңизди билдирдиңиз да, аны кандай чечмедиңиз? Коррупция эмес, бул жерде мындай да, эми бийлик дагы туура эмес кылып атат да, өзүлөр мындай сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, эч кимге билгизбей, эми мыйзамдар иштебей калды да. Мыйзамдар таптакыр иштебей калды. Бир эле президент сөзү, бир эле президенттин гарантиясы болуп калды да. Значит, демек бизде конституция, башка жаза кодекс эчтекеси иштебейт. Акаев боюнча 2010-жылда ушул башкы прокуратурада иштер көп эле күйүп кеткен. Аны так эле маалымат билебиз.
Сиз кошумчалайсызбы ушул боюнча? Почему ошо мен прокуратурада да Акаев өзү көрсөткөн жок ал кезде ошол прокуратуранын күйгөнүн билем. 10 жыл келип алып Акаев көрсөткөн жок прокуратураны. А булар ким көрсөтүп атат? Ошол эле баягы акча алабыз деп элди унтуктаган ошо коррупционерлер ошол кезде өскөн. Мамлекетти ким талкалап атат? Коррупционерлер, саткын депутаттар талкалап атат. Мына бүгүнкү күндө депутаттардын кана 90% менен, 100% менен кандай документтерди кабыл алып атат, өзүңөр көрүп атасыңар. Эмне алып келдик да? Биз 2003-жылы мен ошол конституцияны жазганга катышкам. Биз бир мандаттык округ кылганбыз. Бир мандаттык округтан бир жеңден гана чыр чыккан. Но бирок тышкы күчтөр ошол кезде эле белгилүү болчу. Азыр чоң тышкы саясат бар. Орто Азияны кантип бөлүп жаруу деген саясат бар. Мен ойлойм, бүгүн Садырдын ушуна бийликте ушул бүгүнкү күнгө кабыл алган чечими Орто Азияга кол салынып аткан, бөлүп жарып регионду башка, например, Кашкар менен биздин түндүк кайсы өлкөлөрүн, түштүк менен Фергананын кайсы өлкөлөрүн бүт карта, особый карталар бар. Ошолорго жол жабылат деп ойлоп атам. Биринчиден, чоң саясий коопсуздук, Кыргыздын тарыхый саясий коопсуздугу. Экинчиден айтып кетиш керек, мынакей эл дагы падышанын өлүгүн алып келгенче, качкын падыша болсо дагы жөнөкөй, кичинекей качкын мамлекетинди алып келип өзү карабаса, мамлекетке коркунучтуу. Мына Акаевдин түбүнө ким жетти? Австрияда отуруп туруп Дырылдаев менен Корголдоев деген балдар жетишти. Дырылдаев өлгөн жок, жүрүп атат азыр. Ушул жерден бир суроо берейинчи, ушу айтып атпайсызбы? Качкын болсо дагы падышаны алып келиш керек депчи. Ошондо Бакиевди да алып келиш керек. Мен эми айтайын, эми давайте салыштырып аткан эки нерсе бар. Аны дагы азыр эртең кезип туруп жана Азаттык башкалар бөлүп жазайт. Аскар Акаевди мен атайын айтып атам, Дастан юрист катары айтсын. Чектөөсү жок адамды, куугунтукту жок адамды, иш козголбогон адамды мамлекетке киргизбеген акыбыз барбы? Анда эмне? Я закончу. Мурун эмнеге келген жок анда? Ал это өзүнүн эрки. Келди, коркту, келбеди деп ал аны өзүнөн сурасаң. Ты можешь проехать сураганы. Бирок экинчи иш бар. Курманбек Бакиевдин үстүнөн иш козголгон. Жарадар болгон балдар үчүн, шейит кеткен балдар үчүн иш козголуп, бир тууган экөөнө 30 жылдык сот чечими чыккан, камакка алынсын деп. Өмүр бойлук 30 жыл чечим. Сот чечимди эч ким чекке каккан жок. Обжаловать эткен жок. Ал заочный кабыл алынды, өздөрү жок, турат. Сот чечимдин негизинде мамлекетке кирүүгө чектешүү турат. Эл аралык розыскада жүрөт. Алар эл аралык розыскада жүрөт. Соответственно, ал кантип кирет биздин мамлекетке? Эгерде чек арадан өз эрки менен кирип келтирип мен көрсөтмө берем мыйзамда. Мен көрсөтмө берем, не болсо ошол мен кармагыла, мен добровольно колуңарга түштүм бийликтин деп түшүп келсе, андай да болушу мүмкүн да. Ага эч ким чектей албайт. Анда камакка келери менен чек арадан камакка алынат. Ана иш кайта жаңы жагдайлар боюнча башталат. Ал мыйзамды сиз эч ким ага тийүү сала албайт. Единственное берели нерсе ошо Садыр коопсуз эгерде киргизсе ошондой шарт мененчи, анда ал анын керт башы менен эгерде берде бирөө өлтүрүп кетсе, аны сайып кетсе, союп кетсе, түрмөдөн өлтүрүп койгон Бакиевди да керт башы менен жооп берет. Болгон. Это мыйзамдык тала. Аны Дастан жакшы билет. Саясатчы катары мен айтып берем, мен эми калыс сөзүмдү ачып берем. 7 апрелде каналында жүрдүм. Мен эки дүйнөнүн ортосун көрдүм. Эки дүйнө ортосу кандай болорун көрдүм. Дастан мырза, сиздин кошумчаңыз барбы? Аксакалдыңды айтып атам. Жок, просто токтойм, өтө эле коргоп атат да Акаевдин учурунда чындыгында мен балалык кезинде өтө биз начар жашаганбыз. Ушундай начар үй-бүлөлөрдү канча көргөнбүз да. Ну а кто в этом виноват? Виноват ваш любимчик Акаев. А ты знаешь, что 93-жылы у нас оставалось 2 жумалык гана унун калган. Ты знаешь, это Кыргызстандын чөнтөгүндө 2 жумалык гана унун бар болчу. Ар бир тойкоштон кийин ар бир копеечный приватизация болгондо бүгүнкү сен дагы личный вещи, сен ата-энеңдин менчиктери туруп атпайбы? Жок.
болгон эмес. Копеечный болгону. Сен атаң жерине ээ болуп бере. Бадай сен атаң апаңдын Канча ишканалар, катышуучулар, урматтуу катышуучулар, мындай кылалы. Акыркы суроом болсун, ошону менен талкуу берүүбүздү жыйынтыктайлы. Экөөңүздөргө тең узаткым келип турат ушул суроомду. Аскар Акаев өзүнүн берген маектеринин биринде ушул Акылбек Жапаров кумтөр маселесине түздөн түз тиешеси бар деп айтканы бар да. Анан кече күнү Акылбек Жапаров болсо өзүнүн Facebook'та баракчасына жазып атат. Аскар Акаев мени каралап атат, бирок Аскар Акаев ушул кумтөр маселеси козголгондо эң биринчи Кыргызстанга алып келген ушул киши болчу, өзү керт башы менен жооп бериш керек эле деп жазды да. Бул боюнча кандай комментарий бересиздер? Менимче Акылбек Жапаров дагы туура эле айтып атат. Себеби белгилүү да Акаев учурунда ошол аферисттер келип баштаган да. Ал президент менен макулдашпай кантип келет эле туурабы аферисттер? Моралдык жактан жана ошол кездеги бийлик башына турган адам катары ал жоопкерчилигин өзү таап бекитишсе алат. Моралдык жоопкерчилигин көтөрүп атат. Ансыз деле бунун атында немесинин затында кумтөр Аскар Акаевдин аты менен байланыштуу болот. Анан экинчи нерсе Акылбек Жапаров боюнча мен иликтөөлөргө катышкан жокмун. Анан Акылбектики туура же Аскар Акаевдики туура деп айта албайм. Иликтөө иштери бар. Иликтөө иштери азыр пока жабык кетип атат. Иликтөөчү топ интернетке мындай экөө тең көрсөтмө берди. Мындай кагаздар бар экенден кийин укук коргоочу катары жана саясатчы катары өз оюмду берем. Бүгүнкү күндө Акылбек Жапаров айтат, мен күнөөлүү деди, утечка информация, вообще то, что жанагы иликтөө тобу Аскар Акаев кандай айтты, мындай айтты, анын баары эчке чыкпаш керек. Иликтөө иштери азыр жабык болуш керек. Анан кийин ошо иликтөөнүн негизинен табылган маалыматтар гана ачык айкын элге жарыялаш керек. Бизде мындай болуп калбадыбы? Профессионализм деген төмгөн түштү. Мурунку профессионализм, азыркы профессионализм асман менен жердей. Ошо иликтөө материалдар, берген көрсөтмөлөр азыркы мезгилде эч жакка чыкпаш керек болчу. Эгерде Акылбек Жапаровдун күнөөсү бар болсо, сурак алып келип туруп бетме-бет экөөнү отургузуп сурак болот. Ошол ставка делер бар. Ошонун Акаевдин профессионализм түшкөнү баштаганы ошо ал жаккан кишилерди коюп сиздер трибунадан отуруп аргин аферист деп атпайсыңбы? Ошондой деңгээлге түштүк. Кумтор боюнча, кумтор аферисттик башталган да, аферистти кармадыңбы бирөөнү? Жок, башталган да ошол жакта. Айтпайсың ким аферист. Айт бул киши аферист деп. 2012-жылдан баштап канча менти мамлекеттик комиссиялардын чечимдерди окудум кумтор боюнча. Ошол эле жерде ти бир кишини алып келип, утун айтпай эле коеюн, ошондо баштаган да. Мен 12-жылы Мушкат компаниясынын изилдөөсүн толугу менен изилдедим. Себеби деген бул маселе мага тааныш нерсе. Сариевдин иликтөгөн жазаган немесин да окуп чыктым ал кезде. Дастан мырза, жогоруда айтып өтпөдүңүзбү? Ошол боюнча кеңири айтып өтүңүзчү. Кумтор боюнча? Азыр айтып өттүңүз жаңы эле. Улуу ким экенин билесиздер. Айтыша кетебиз да. Түптөчү кийим, негиздечү кийим, ошону. Сен эгерде ошол жерден ошондой материал тапсаң, мынчанчы бет деп айтып койчу, айланайын. Я знаю то, что Сиз ачык эле айтпайсызбы, Дастан мырза? Эки отчетту экөөнү тең мынчанчы баракчасын деп айтсаң, мен ошого баракчага жооп берейин. Анткени мен Мушкат боюнча даярдалгам. Мен буну айтып койдум, Дастан. Подожди, Дастан, сен депутат болуп турган кезде мага парламент уруксат берди. Бир гана мага доверенность берди. Эл аралык процесске катышып, ак кеменин процессине катышканга. Анткени ошол көп нерсе ошол процесске байланыштуу болчу. Силер мага депутаттар добуш бердиңер. Доверенность берип, мынакей Токтай Межени эл аралык сотко катышканга доверенность бергиле деп аткаруучу бийлик Оторбаевга бердиңер. Но Оторбаев аны бербей койду. Бүгүнкү күндө прецедент күчүнө кирди. 2 жолу прецедентти мен артка чакырттым. Мазда 15 күнү калды. Биздин мамлекеттин коргонгонуна. Башка эч кандай мүмкүнчүлүгү жок. Почему депутаттар эч нерсе айткан жоксуңар? Ошондо азыр 4 отчет боюнча даярдадык. Мушкаттын отчету бар, Сариевдин отчету бар, кумтор боюнча. Но ошону канчанчы баракчасында канчанчы много аферист бергенин, тергелген дегенден айтып берчи алтыным. Жок, негиздөөчү ким болгон? Билесизби, Акаев болгон да. Акаев болгон. Бул жерге кишини атайын алып келип,
Анан бияка Подожди, где өкмөттө где зарегистрировано это? Хорошо. Өкмөттө Зарегистрировано в Минюсте, немеде, Касерде. Сиз угуп калдыңыз го, комиссиянын чечимдерде жазылып турбайбы? Кандай кумтор башталган? Башталганы, это башталганда в Биз этом ошол слове боюнча нет. сүйлөшүп атпайбызбы? Приехал Берштейн, тиги келди. Вот ошону айтты. Берштейн аферист деп жазылып турат. Кайсы Да, мүмкүн жаза кодекс негизинде эмес, да, сиз мүмкүн ошол. Давай, Дастан, жаза кодекстин негизинде экөөбүз тең жооп берип калбаш үчүн, давай. Катышуучулар, кандай болгон күндө дагы бул кумтөр маселеси президент Аскар Акаевдин убагында башталган. Катышуучулар келип катышып бергениңиздерге ыраазычылык билдиребиз. Ушуну менен биздин талкуу берүүбүз соңуна чыкты. Сак саламатта туруңуздар.